Айтбек Төлөнбаев. Мент. 1-бөлүм. Жылы эми өттү го, я. Бир аз күтө турсаңыз болбойбу? 20-га эми толгон жаш жигит болбогонуңуздан кийин үйүң башка, тирилигиң бөлөк. Болду. Ашык сүйлөп башымды оорутпа. Апамдын өлүмүн күтүп, араңдан зорго эле турган экенсиз да. Ушунчалык болгон экен, көзү тирүү кезде эле кирип албапсыз үйгө. Сен бала, чачына ак аралаган 60-тардагы эркек туталанып сүйлөп жатты. Апаңа күйгөн бала болуп жанымды кашайтпа. 4 айда бир күнгө келип койгонуң болбосо, деги эмне кылып койдуң ооруган апаңа? Айтчы. Эми түштөн кийин келип айкырасың. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Апаңдын сенден башка балдары да бар экен. Көтөрүп сыртка алып чыгат, кайра алып кирет. Унчукпай эле макул болуп отурат ошолор. Мен айтамын. Жойпуланып отуруп, буларды көндүрүп алдыңыз да. Эй, көзүңдү ачкын. Ызаат сыйың барында жолуңа түш. Мени тергеп тескей турган сен эмес. Жаак эти титиреп, баятан бери атасына ызырынып жаткан Жамшит дулдуңдап машинасы отурду. Раматылык атасынын бир тууган иниси Төрөбектин айткан сөзүнө да көнбөдү. Атырылтып айдап чыгып кетти короодон. Жакында эле бирөө айтты эле. Милейса дегениң адамга мээр ырайымы жок, кайдыгер калп болот экен деп. Жаман көрдүм эле. Туура айткан экен үйүң күйгүр. Мына, өз башыма келди. Уулунан жеме уккан ата муңайды. Жаштык кылып атат да жезде. Али токтой элек. Сөз кадырын биле элек. Сиз капа болбоңуз. Ыңгайсыз абалда калган кайниси жээнинин оройлугун актамыш этти. Эртең эле келет алдыңызга. Өз балама капа болгондо кайда бармак элем? Зээн кейгенде айтылган кеп да, Төрөбек. Мунун деле кайдагы жаштыгы калды дейсиң. 40-ка чыгайын деп калды. Жездесинин айтканына макул болуп баш ийкеп койду. Эжеси байкуш ооруп жакшы боло албай койду. 1 жыл мурда каза болгон эле. Жездеси менен бир туугандай болуп сырдаш мамиледе жүргөн Төрөбек өзүнүн эрден ажыраган классташын көрсөткөн. 2 жума мурда аялынын жылдыгы өткөн Төлө мырза ашырканды алып келген. Молдону чакырып нике окутту. Бир кой союп, колу коңшуну чакырып даам сыздырып койду. Той шааниси кылып. Кимден укканы белгисиз, мына, 1 саат мурда келген чоң уулу Жамшит жаңжал чыгарып кетти. Дагы жакшы. Таекесинин классташы экенин, буга анын да тиешеси бар экенин билген жок. Эмесе Төрөбекке да катуу сүйлөмөк. Апасынын жападан жалгыз иниси экенине карабай. Ошентип таарынышып калды ата менен бала. Төлө мырзанын 4 уулу 2 кызы бар. 60-тын кырын жаңы эле ашкан эле. Аялы Зубайда экөө неберелерин кырчоосунда бактылуу карлыктын доорун сүрөбүз деген тилеги ташкап, алгач инсульт болгон аялы 2 айча ооруп төшөктөн турбай жатып калды. Бир күн эле жандана түшкөн. Неберелерин бир сыйра өөп жыттап, булдуруктап бир нерселерди сүйлөдү. Улуу баласы Жамшиттен башкасынын баары эле жакын жерде. Кыздары сүйүнүшүп тапырап келип калышты, күйөөлөрү менен. Апам оңолуп калыптыр дешип. Коңшу колон кирди. Мени тиңер кайтыптыр. Эми жакшы болуп кетет экен деп, чын дилден кубанышкан. Баары эми жакшы болуп кетет деп үмүт кылып жаткан Зубайданын алсыз жүрөгүнүн согуусу таңгамал токтоп калды. Чуручу түшүп эле калышты. Жыл өткөндөн кийин көп убагай эле Төлө мырза үйлөнүп алды. Инисинен атасынын үйлөнүп алганын угуп эле жиңденип, таң атары менен жолго чыккан эле. Жаңыдан кана бүткөн үйүн апасы көрбөй калганына, көр турмуштун алакчылаганына алданып отуруп, апасын сыйлай албай калганына кейип жүргөн уул кызуулук менен ата көңүлүн оорутуп койду. Туура эмес кылганын билип турса деле, катачылыгын мойнуна алгысы келбеди. Токтоо мүнөз Төлө мырза жанындагы балдары менен алек болду. Жамшит көктүгүнө салып көшөрдү. Такыр атасына ача албай койду. Бир туугандары менен сүйлөшкөндө гана тил учунан сұрамыш болуп коет. Ата бала жарашып алсын деп убакыт токтоп турмак беле. Билинбестен арадан 3,5 жыл өтүп кетти. Кыйтыр тиктеп сүйлөшкөн адамдын акылын уурдайт Жамшит. Орто бойлуу, күрөң көздүү,
Эгими гана чыгып келе жаткан кичинекей томпок курсагы бар. Жашы 40ка жакындап калган эркектин көбүнүн айыбы дечи бул курсак. Бирок көпчүлүк орган адамын дайыма зыңкыйып жүрөт деп элестетет. Кинодогудай качкын кылмышкерди кууп жетип кармаган оперлер сыңары. Азыр болсо тескерисинче. Айрыкча гаичилерди көрсөң көпчүлүгү кардын челкейте салаңдатып, семиз. Беттери былтыйып, сүйлөсө кышылдайт. Карап туруп бул гаиге атайын тандап семиз курсактууларды алабы деген ой келет. 6 айдан өттү. Беловодскийге оперативдүү бөлүмүнүн улуу кызматкери болуп которулганына. Кыйтыр дебедикпи Жамшитти? Дароо эле ким, кайдан, канчадан экенин билип үлгүрдү. Анын үстүнө мурдагы орун басар өзүнүн курсташы болчу. Бишкекке которулган. Бир тепкич жогорулады. 1-Май районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басарлыгына. Ажыраш аяк кылып чай берген. Илгир кулагы айтылган маалыматтардын баарын эсине түйдү. Эмгек жамааты менен бат эле аралашып кетти. Жаратылышынан жөндөмдүү дилгир болчу. Бул маалга мындан да чоңураак кызматка барып калмак. Таанышы жоктугунан ал аракети ишке ашпады. Өзү да акча берип көтөрүлгүсү келбеди. Артында күчтүү колдоо болбосо, бир күн болбосо бир күнү оңой эле садага чабылып кетиши мүмкүн экендигин ойлоду. Түш ой кабинетинен чыкты. Начальниги чакырган эле. Ар бир сөзүн ныктап, жайбаракат сүйлөгөн киши. Көз айнегин мурдунун белине карай жылдырып, аңырая тиктеп калды. Жамшит, Петровканын участковойу келиптир. Карыган чал менен кемпирдин жалгыз атын уурдап кетишиптир. Бачым жөнө, сөзсүз ачыш керек бул ишти. Сен жоопкерчиликтүүсүң буга. Айылдын четиндеги көчөлөрдүн биринде экен, чал кемпир жашаган үй. Аймактык инспектор экөө кичинекей жыгач эшикти ачып короого киришти. Эски жана жапыс үй. 3 бөлмөлүү окшойт. 5-6 түп алмасы бар экен. Калың жалбырак арасынан эми гана шире толо баштаган мөмөлөрү саргарып көрүнүп турат. Ар жерде жылкынын эскире түшкөн тезеги. Жылкысын уурдатса, оокаттуу эле адамдарды ойлогон эле Жамшит. Андай эмес экен. Жада калса тоого деле жоктой. Болбосо ушул додолонуп ар жерде жаткан аттын тезегин тыткылап чачып жибермек. Каралбай калган коро, бак, эски үй биригип караган адамдын көңүлүн чөктүрөт. Бул жерди үмүтсүздүк, капачылык биротоло ээлеп алгандай сезилди. Ой, ким бар? Аймактык инспектор жепирейген үйдүн терезесин четкиледи. Нурманбет ала, барсызбы? Жооп болбоду. Бирок үй ичинен дүкүлдөгөн добуш угулду. Анан эшик ачылды. Көптөн бери ашык-машыгы май көрөлөп көрүнөт, куд эле жашында телевизордон көрчү коркунучтуу жомоктогу эшиктей узаак кыйчылдап барып ачылды. Арык, узун бойлуу чал чыкты. Артынан эшиктин босогосун кемпир аттады. Жашы 80ге чыгып калгандай, экөөнүн тең. Келгиле. Чалынан узунуп кемпир үн катты. Эне, уурдаткан жылкыңар боюнча келдик. Ушул жигит издейт эми жылкыңарды. Ыйлаганбы, же карлыктанбы кемпирдин көзү кызарып, учугуна чылпак толуп калыптыр. Чалы колун ушалагандан башканы билбеди. Жамшитти карашып, жылкыңарды ушул жигит издейт деген Майрамбектин сөзүнө кубанаарын, же кайгыраарына акылы жетпеди. Охо, кызык эми башталат экен. Булардын алдынан уурдамак тургай, ачык эле жетелеп кетсең да унчукпагыдай, деди Жамшит ичинен. Аксакал, атыңыз ким болот? Деп сурады. Чал эми эсине келдиби? Кыхым деп тамагын кырып алды. Меники Нурманбет. Энемчи? Күлсүн. Кыска жооп берди чал. Эмесе мындай, Нурманбет ава, Гүлсүн эне, арызыңар катталды. Мени атайын райондон дайындашты. Кагаз жазганга ыңгайлуу жер барбы? Жаза турган ишибиз бар. Жамшит суроолуу карап калды. Үйгө эле киргиле, үстөл бар, деди кемпир. Олтуруп алып, жаза бересиң, балам. Чынында сыртта эч нерсе жок экен. Эмнегедир Жамшиттин үй ичине киргиси келбеди. Кирсе эле үй ичинен чыкпай калчудай жүрөксүп, тегерегине көз чаптырды. Эч нерсе жок экен.
Көздөрүн жалдыратып тиктеп турган чал менен кемпирди карап аргасыз үн катты. Кана, киреличи үйгө. Гүлсүн энем айткандай кененирээк отуруп жазалы. Чал кемпирдин артынан кадам таштады экөө. Майрамбек бойлуу үчүн эңкейип кирди, башын уруп албайын деп. Жамшит соңунан бөлмөгө кирди. Сырткы жарыктан киргенге бир азга көздөрү караңгылаша түшкөн эле. Тушундагы чоң столдун жанындагы отургучтарга отурду экөө. Үй ичиндеги күңгүртүккө эми үйрөндү окшойт көздөрү. Баятан бери көрүнбөй жаткан майда барат буюмдары көрүнө баштады. Ошону менен бирге чал кемпирдин аянычтуу абалы. Айласыз жашоосу ал жайып, көзгө даана көрүнө берди. Жамшиттин мурдуна чириген тактайдын, сыздын, кышта жагылса да аликет элек көмүрдүн жыты менен этсиз даярдалган тамактын жыты урду. Таноосун тырыштырып жип кирип алды. Качкысы келип өзүн араң кармады. Кыйналсам да сырт деле отуруп жаза бербепмин деп өкүнүп да койду. Аңгыча чал келип маңдайынан орун алды. Бөлмө ичиндеги жагымсыз жыт ас келгенсип чалдан да башкача бир, Жамшит такыр учуратпаган жыт келип турду. Көптөн бери жуубастан калып, ным тийип калган кир кийимдин жытына окшошту анысы. Ошол маалда жыла басып келген кемпир стол үстүн аарчып жатып тизеси Жамшиттин бутуна тийип кетти. Тула бою дүркүрөп, денесин ток тепкендей диртилдеп чыкты. Дароо тарта калды бутун. Кемпирдин карылыгы, алсыздыгы жугуп кала тургандай сезилип, туруп барып тизеси тийген жерин самын менен жышып жууп салгысы келди. Эмне болду? Баштабайлыбы? Майрамбектин сөзү эсине келтирди. Селт этип алып анысынан өзү уялды. Аарчылган стол үстүнө актай барактарды коюп, сыя калемин колуна алды. Кайсы күнү, саат канчада жылкысын таппай калганын тактап жазды. Баккан жылкыңар бар экенин ким билчү эле? Элдин баары эле билчү. 6 жыл болду жетелеп жүргөнүбүзгө. Чал кейиген тейде жооп берди. Ойлонуп жатсаң керек, балам. Карыган немелер уароо эмне эле бир атка жармашып алды деп. Арзыбаган пенсиябыз бар. 10 жыл мурда кемпир экөөбүз акчаны үнөмдөп отуруп, 4 жылдан соң бир тай алганбыз. Кимибиз мурун өлсөк да жок дегенде согум өзүбүздөн чыксын деп. Тирүү калганыбыз сурансак өкмөттөгүлөр эптеп карлар үйүнө жеткирип коер дегенбиз. Соксоюп ушул жаман үйдө жалгыз калбаштын аракетин көрүп. Ошол. Кудайым өлүмтүгүбүзгө деген жандыкты да бизге насип кылбаптыр. Эртең менен туруп эле карасак жок. Жетелеп кетиптир. Жамшит чалды тиктеп отуруп калды. Уурдап кеткен адамдын дарегине башкаларга окшоп каргыш тургай бир жаман сөз айтпай, аянычтуу абалына моюн сунуп мүңкүрөп отурган абышкага боор ороду. Эмесе канча жолу мындай окуялар болуп өттү. Алдырган адам энесинин койнун ачат деген сөз бар кыргызда. 7 атасынан урук тукумуна чейин каргап шилип отургандар азбы? Эки карыяга салыштырмалуу турмушу абдан эле жакшы болсо да, уурдаткан уюна энеси өлгөн адамдай боздоп ыйлагандарды көрбөдү эле. Козусун ит жаратартып буйга жерге жеген болсо да байкабай арыз жазып келип, күмөндөнгөн адамын айыбы мойнуна коюла элек деле, бейкүнөө балдарына чейин каргыш айткан киши сымал айбандарды көрбөдү эле. Жок, көргөн. Аябай көп көрдү. Чегинен ашып ачкөздүк кылган байыраактардын уурдаткан малын тапса да ээсине айтпай, уурудан малдын акчасын 3 барабар ашык төлөтүп өз чөнтөгүнө салып койчу. Изи табылбады малыңардын деп шылтоолоп, козголгон ишти жаап салчу. Алдында отурган бечара чал кемпир болсо бир ооз жаман сөз айтпай үнсүз гана кейип турат. Нурманбет аба, Гүлсүн эне, шек санаган бирөө жарымыңар бардыр. Мындай бир эстеп көргүлөчү. Жылкыңарга суктанып, же сөз кылган адамдар болдубу? Көзү түшкөн, сөз айтылган адамдар болсо эстеп көрсөңүздөр, деди Жамшит. Же айылдагы колу туткактардан күмөнүңөр бардыр. Кимден шектенип, кимден күнөн санамак элек уулум? Айлана тегеректегилердин баары эле биз жаштайынан тааныган кишилер. Көз алдыбызда эле чоңоюп, бала чакалуу болуп, улгайып баратышат. Алардан күмөн санап карыганда акмак болбоюн. Баары эле балдарыбыздай болуп калган. Көмүр, отун, суубузду ташып көмөктөшүп турат, колунан келишинче. Өз балдарыңыз кайда?
Сураарын сурап кайраатынан өкүнүп калды Жамшит. Ыңгайсыз суроо берип алганын чалдын ан сайын буруша түшкөн чекесинен, кемпирдин жоолугунун учу менен ууртун басканынан билди. Эми арга жок айткан сөзүн кайрыганга. Чал менен кемпиринин жообун күтүп үнсүз отуруштан башка жол калбады. Жок бизде бала. Бир перзент ыраа көрбөдү бизге жараткан. Алсыз, өктө, билинип билинбеген таарыныч менен үн катты Нурманбет чал. Карыганда эрмек болор деп бала багып алган элек илгери. Багы жокко дагы жок. Өзүбүз ичпей жебей өнтөлөп баккан балабыз 20-га толгондо өз энеси менен атасын таап, айтпай дебей качып кетип калды. Бирөөдөн айттырып жибериптир. Мени издебегиле. Атам менен апамы таптым деп. Мен го эркекмин, чыдадым. Байкуш кемпириме аябай оор тийди баланын кеткени. Же менде жан күйгүзөр тууган жок. Же кемпирдин бир туугандары бир баласын бербеди. Асырап бала кылып алгыла деп. Ушинтип отуруп калдык, окшошуп эки куу баш. Тагдыр экен, айлабыз канча. Үйдү сага беребиз өлсөк деп айтканбыз кемпирдин инисинин бир уулуна. Ал да жарытылуу үйүң бар беле дегенсип жакшы каттабайт. Ара чолодо келип кеткени болбосо. Билегинде күчү бар жаш болсо да ар ишке тийип качып, тирилигине кайдыгер. Тиги Бишкекте эле иштейт, курулушта. Сөзүн бүткөн абышка оор күрсүнүп унчукпай калды. Жамшиттин каңырыгы түтөп көзүнө жаш айланды. Жанындагы Майрамбек жүйүнү бош жашык экен дебесин деп жазып жаткан кагазын тиктеп баш көтөрбөдү. Азыр эле кускусун келтирген бөлмүшүндөгү жагымсыз жытта билинбей, баардык сезими өчүп калгандай сезилди. Көздөрү тунарып, кулагы чуулдады. Аңгыраган боштук көөдөнүн ээлеп, алдындагы үнү дирилдеп отурган Нурманбет чалды кучактап алып, бакырып, ыйлап алгысы келди. Бир топто акылын жыйды Жамшит. Ичинен өзүнө өзү сөз берди. Ууруну табам, деп. Нурманбет ава, акыркы күндөрү үйүңүзгө ким келди эле? Деп сурады, демин баскан соң. Анткени уурдаган адам жакын эле жерден чыгат. Же мурдатан келип байкаштырып жүргөн. Эч ким деле кирбей калган бизге көптөн бери. Бирдеме керек болсо коңшуларга айтабыз. Чыгып жардам берип коюшат. Жайкысын өзүбүз эле эптейбиз оокатыбызды. Абалыбыз ушул болсо ким кирмек эле. Кайра кесепети тийбесин дешет го. Мүмкүн болушунча оолак тутушат өздөрүн. Биз деле анысына капы болбойбуз. Минтип бир бутубуз көргө кадам таштап калганда бирөөгө теригип не пайда тапмак элек. Ошентсе да эстеп көрсөңүз, акыркы жолу ким кирген? Же үйүңүздүн тушунда турган бейтааныш адамга көзүңүз түшкөн эле? Эстеп калар деген үмүт менен кайталап сурай берди. Токточу абышка, деди күтүүсүздөн. Баятан бери үн сөзсүз турган кемпир. Жылкы жоголоордон мурда 2 күн мурда чөп сатам деп бир жигит келбеди беле? Эстедиңби? Сиз сүйлөштүңүзбү ал жигит менен? Жамшит көңүлүн кемпирге бурду. Эмне деди ал? Аны менен инимин баласы сүйлөштү. Бирдемени кобурашып бир топко чейин сүйлөшүп турушкан, деди кемпир. Ал жигит кеткен соң Султанкул жаныбызга басып келген. Ким экенин сурасак, чөп сатам деп келгенин айтты. Көрсөңүз тааныйсызбы ошол жигитти? Мурутжан экенин байкадым. Бою орто, Султанкулдай эле болчу. Иниңиздин баласы Султанкулдун жылкыңардын уурдалганына тиешеси бар деп ойлойсузбу? Жок ай, Кудай урбадыбы бизге кара санаган болсо? Кемпир так секирди. Тууган болмуш инисинин кенже уулунан шек санаш кемпир үчүн акылга сыйбаган иш эле. Дагы 10 минутадай ар суроолорду берип, баарын кагазга түшүрдү. Чал кемпири менен коштошуп, Майрамбекти ээрчитип сыртка чыгып кетти. Калды үйдө байкуш карыялар. Уурдалган жылкысынын табылышына көзү жетпеген менен үмүттүн жылт эткен учкунуна алданып. Машинага олтуруп экөө чоң көчөгө чыгышты. Ал жерде чоң дарактын коюу көлөкөсүндө Жамшиттин шеригинин машинасы токтоп турган эле. Кандай дейсиң? Ачылабы бул уурулук? Деди Майрамбек эшикти ачып жатып. Көрдүң го?
Бактысыз байкуштарга баладай эле болуп калган экен баккан жылкысы. Ким билет? Ийнин куушурду Жамшит. Мал уурулукту ачыш өтө кыйын. 2 күндөн бери балким союлуп, эти ош базарда эмгиче сатылып кеткендир. Бир нерсе деш болбойт. Аракет кылабыз. Ушундай турмушту башынан кечирип жаткан карыялардын малын урдоого кайсы айбандын колу барды? Көрөсүз, инисинин баласы да аралашкан бул ишке. Жүрөгүм сезип турат. Мейли анда. Бирдеме болсо мен байланыштамын, чала бер, деп Майрамбек эшикти жапты. Тээ-теги көрүнүп турган тоолорду аралап жылга менен агып түшкөн сай бар. Айылга жакын жерден жаш балдар тоскон бул суу топтолуп кичинекей көлмө пайда болгон. Орто бойлуу адамдын мойнунан келген муздак суу жайдын күнү жаныңды жай алдырат. Бирде ушул айылдык бирөө менен келген эле. Ошондон бери күндө келип серип кетүүнү адат кылып алган. Машинасын туура эле ошол жакка айдап жөнөдү. Чынында мал уурулук боюнча козголгон иштердин ачылышы эң төмөнкү пайызды түзөт. Көбүнчө түндө уурдашат, көргөн адам аз болот. 4-5 күн өтсө болду. Башка жакка жылдырылат же союп этин шаардагы базарларга алып барып сатып жиберишет. Эр болсоң далилдеп көр анан. Терисин жок кылгандан кийин кайсы жылкынын эти экенин кантип билмек элең? Кудайдан болуп эле ачылып кетпесе, жөн ачылышы татаал аябай. Ошентип ар ойду ойлоп бараткан. Аңгыча жол боюндагы калың көкчөптө отурган 2 аял менен бир эркекти көрдү. Ортосунда бир шише аракты коюп алышыптыр. Жамшиттин көзүнө эркектин муруту тартыла берди. Кантип тормоздун педалын тепкенин өзү да билбей калды. Эскирген боз асфальттын бетине капкара изин чийип барып токтоду машина. Берки отурган үчөө да карап калды, элеңдеп. Жамшит машинасын акырын артка жылдырып, тигилердин тушуна жеткенде токтотту. Сыртка чыкты. Формачан адамды көрөр менен отурган эркектин муруту бириндеп сербее түштү. Кыракы Жамшит аны көз жазымга калтырбай дароо байкады. Убакытты созуштун такыр кереги жок мындай учурда. Дагы 2 же 3 мүнөттөн кийин кылмышка катышы бар адам болсо дароо оюн бир жерге топтоп даярдаганга үлгүрөт. Байке, кана машинага олтуруңузчу. Жамшиттин үнү кескин жана өкүмдүү эле. Азыр эле 2 келиндин арасында жыргал жашоо болуп, көзүнө эч нерсе көрүнбөй отурган Шамырбектин жүрөгү дүкүлдөп, кубат качты денесинен. Ордунан араң туруп, эрксизден машинанын алдыңкы орундугуна отурду. Берки 2 ургаачы үнсүз гана карап отуруудан башканы билбеди. Билгенде кылаар эмне эле? Жүрүп кеткен машинанын улам ырактап бараткан караанын көз карашы менен узатып кала беришти. Жамшит мунун муруту менен эгинде чоң тырыгы бар экендигинен башка эч нерсе билбейт болчу. Бирок жүрөк түпкүрүндө сезип турду. Атты уурдагандар ичинде экенин. Азыркы милдети кылмышкердин эркин майтарыш. Эч нерсе сурабастан күмөн сөздө такталган маалыматтай айтып шектүүнүн оюн чаташтырыш керек. Байке, билип турасыз да эмнеге сизди издеп жүргөнүмдү. Аябай сонун билип турасыз. Бири-бирибизди кыйнабайлы. Канчалык тездетсеңиз, ошончолук өзүңүзгө жеңил болот. Күнөөсүн мойнуна алып, өзү келди деп сотто да өтө чоң жеңилдик берилет. Андай учурда түрмөгө кеспейт сизди. Тек гана шарттуу түрдө сыноо мөөнөтүн берип, эркиндикте жүрө бересиз. Машинага отургандан баштап ар түрдүү жаман ойлордун туткунунда келе жаткан Шамырбек Жамшиттин сөзүнө муюй түштү. Байке деп сылык сүйлөп, тууган адамдай ылым санап сүйлөгөнү жүрөгүн жылытты. Арзыбаган 11 000 акча үчүн карыган адамдардын ырыскысына кол батырганына өкүнүп, ансыз да ичкен ирим, жегени желим болуп жүргөн эле. Мойнунан баскан жүк менен абийир азабынан кутулгусу келди. Шайтан жолдон уруп, ит болдум иним, адаштым, мукактанып башка сөз айта албады. Кудайым, мына, 2 карынын үнү ый жеткен экен сага. Бөлүмгө жетип Жамшиттин кабинетине киришти. Шамырбектин түшүнүк каталып протокол түзүлдү. Кагаз иштерин бүтүргөндөн соң Жамшит мындай деди. Шамырбек байке, сизди камакка алыш керек эле. Минтип иштешип жатканыңыз үчүн жана ушул кылмыш тизмегинде эң акыркы орунда турганыңызды эске алып, мен сизге кепил болоюн. Сиз жылкыны жетелеп чыгып колуна карматкан Султанкулду кармаганына жардам бересиз. Андан соң чакырган маалда эч кылчактабай келип турасыз. Ушундай. Шамырбек ан сайын шылкыйды.
Султанкулдун кай жерде экенин билип берсеңиз болду. Жолугалы. Мени милиция издеп аткан имиш деп айтыңыз. Калганы биздин жумуш. Ыштанына чычкан колун аямак беле. Макул болду ал шартка. Анын үстүнө түрмө коркунучу кыргыздын канында бар эмеспи? Камаласың деген сөздөн өлө коркот. 3 күнбү, 3 айбы, же 3 жылбы айырмасы жок. Жыгачтан жасалган боз үй менен чатырдан башка имараты жок көчүп конуп үйрөнгөн эркин кыргыз илгертен түрмө дегенден жаа бою качып жүрдү. Бир өмүр чыкпай калып кетчүдөй болуп. Ошондон калган коркунуч дагы деле бар окшобойбу каныбызда. Жамшиттин чоң атасы раматылык айтып күлүп жүргөн. Өзүнүн атасын мас болуп айылда жаңжал кылган үчүн ошол кезде 15 күнгө абакка жыккан экен. Түрмөдөн корккон атасы 15 күндүк мөөнөттөн качып, жарым жыл эл жеринен, үй бүлөсүнөн безип, кетмен төбөдөн Кара Балтага кеткенин айтып. Султанкулга чалды Шамырбек. Биринчи жолкусунда көтөрбөдү. Экинчи жолкусунда гана бир топко маал катып анан алды. Бии күндөгү байланышта үчүн бардык айтылган сөзгө оперлер күбө болуп турушту. Эмне болду, чырылдатып? Деген корс үн угулду. Уйкуну буздуң го, я? Тиги, мени милиция издеп аткан имиш. Кечөө келгенин көрүп тургоңшум. Бир жакта убактылуу жашынып туруш керек болду. Менин жашаган жеримди билесиң да. Буйдалбай келе бер. Бүгүн жылкыны союп жок кылат. Жүрө бересиң анан тайраңдап. Келгениңде чалып кой, деп байланышты үзүп салды. Ошол замат Бишкекке аттанышты. 1,5 саат өтпөй Гүлсүн эненин инисинин баласы Нурмамбет абанын үйүнүн мураскери Султанкулда колго түштү. Айтыңызчы, эмне үчүн өз эжеңиз менен жездеңиздин малын урдоону чечтиңиз жана бул кылмышка Алыкбаев Шамырбекти аралашканга мажбурладыңыз? Карыз элем бирөөдөн. Ошодон кутулушум керек болчу. Шамырбек менден 11 000 сом карыз эле. Жылкыны жетелеп чыгып берсе кутулаарын айттым. Ал да макул болду. Ошол. Азыр эле Шамырбекти доңузчасынан челип, корсулдап жаткан Султанкул сууга түшкөн мышыктай калтырап турду. Кимге карыз элеңиз? Деп сурады Жамшит. Аспеке. Фамилиясын билбейм, Сокулукта жашайт. Ош базарга эт өткөрүп оокат кылат. Жамшит Султанкулду убактылуу камоочу жайга киргизди. Сокулук районунун кылмыш издөө бөлүмүндө иштеген Канат аттуу таанышына чалды. Ал дароо эле билди ким тууралуу сөз болуп жатканын. Жамыке, 2 жолу отуруп чыккан жанкечтин эме. Бул айланада уурдалган малдын 70%-на тиешеси бар болуш керек. Мурда спорт мектебин бүтүргөн экен. Эркин күрөш боюнча спорт чебери. Этият болгула. Менде Нуркалы деген жигит иштейт. Жакында эле Таиландтан чемпион болуп келди. Ошону кошуп берейин. Бир жетсе ошонун алы жетет. Деп күлүп калды Канат. Өзүбүздүн жигиттер деле кайраттуу. Бирок чемпионуңду кошсоң кошуп бер. Билип болбойт. Бир нерсе болуп качып кетсе бүткүл милиция жааматына сөз тийип күлкү болобуз. Көчөнүн этегинде жайгашып тегереги кум тосмо менен коргондолгон үй экен. Дарбазанын жылчыгынан бет маңдайында жайгашкан узун сарайды көрдү. Ошол кезде дүпүрөгөн үн угулду сарай ичинен. Тез, ичкери киргиле. Жамшиттин буйругун угаар замат 4 кызматкер тосмону ашып өттү секирип. Артынан өз асылды дуалга. Араң ашты кырын. Ал кезде төрттөө сарайдын эшигине жакындап калды. Күтүүсүздөн басып калмакчы болгон оюн чоң темир капастагы ит бузду. Ажаанданып күрсүлдөп үрүп жиберди. Жамшит да коронун ичине түшүп калган эле. Чоң жыгач эшик тарс ачылды. Ичкериден орто бойлуу, кең далулуу эркек чыкты. Канат туура сүрөттөгөн экен. Дароо тааныды. Жерге тирелип омоктуу турган ийри буттары, кыска манжалуу жоон билеги, далыдан эле чыга калгандай болгон мойну көрүнбөгөн чоң башы, Аспектин кирген буурадай күчтүү экенин билдирип турду. Көрүп эле түшүндү ал. Башын бир аз кыйшайтып коркунучтуу ырсайып да алды. Жакындап барган Медерди шап белден кучактады. Көз ачып жумгуча башынан ашыра көтөрүп дуалга каратып чапты. Жатып калды Медер суналып. Канат кошуп берген Нуркалый жанына барып калган эле анда. Нуркалый арык, бирок узун бойлуу болчу.
Аспек эки тизеден кучактап жыкмакчы болуп эңкейди. Алдыга эми бир кадам таштаганда Нуркалый аябагандай тездик менен Аспекти ичке тээп калды. Көп мушташып көнгөн неме өзүн коргоп кайра артка денесин тартыштын аргасын кылды. Бирок үлгүрбөдү. Кончтуу, бооланган өтүк курсакты сылай өтүп барып, эке кадалды. Карс. Тамагын кош колдоп кармаган Аспекти Нуркалый эки жолу ооз талаштыра муштумдап согуп калды. Кыйган дарактай түп-түз болуп, алдыга карай жыгылды. Буттары бүгүлгөн да жок. Ары жакта кыңкыстап эми гана кыймылдай баштаган медерге чуркашты калганы. Башы дуалга катуу тийген экен, эки кулагынан шүүшүмдөп канагып калыптыр. Алгач чоочуп кеткен эле баары. Бир аздан соң өзүнө келди. Тырп этпей сулкуюп жаткан Аспектин эки колун артына кайрып билегине кишен салышты. Жамшит чуркап сарайга кирди. Күңүрт экен имарат ичи. Сарайдын алыскы бурчунда бетон полдун үстүндө жаткан чабдар жылкыны көрдү. О, кан-кускур-ай! Союп салган турбайбы? Убалдан коркпогон арам тамак чөө. Оюна башка нерсе келбеди. Бирок жакындаган сайын капталынан жаткан жылкынын дем алганы билине баштады. Тирүү экен. Жамшит сүйүнүп кетти. Тиги эшикти ачып карап койчу. Бул ит жалгыз эместей. Шериги менен болуш керек, деди кирип келген кызматкерлердин бирине. Айткандай эле жигиттердин бирөөсү жүдөө арык кишине желкеден кармап сууруп чыкты. Анан Жамшитке карап кыйкырды. Келип көрсөңүз буларды. Басып барып карады. 20 чарчы метрдей бөлмөнүн ичи илинген чучукка толгон экен. Жаңысы да бар, сүрсүгөнү андан көп. Жүргүлө, алгач жылкыны бошотолу. Өлүп калбасын жата берип, деп өзү да буттары таңылып жаткан чабдар тарапка басты. Алдыңкы аркы буттарына жоон чынжырлуу кишен тагылыптыр. Ал кишендерди бириктирип, чыйрак жиптен эшилген аркан менен арчындалган. Башындагы бекем нокто, моюнуна байланган аркан менен бетон полго кошо коюлган. Жоондугу баш бармактай болгон темир илмеки таңып коюлган. Андан бошонуп кетүү такыр мүмкүн эмес болчу. Атайын эсепке алып, өлчөнүп жасалган иш экени көрүнүп турат. Жалаң ушинтип уурдалган малды тымызын союп сатууну көздөп алган окшойт. Туруп калышты. Кантип буттарын чечип алышты билбей. Бошоткондо терип жиберсе тийген жерин талкалап кетери анык. Балдардын бири баягы жүдөө адамды желкеден кармап алдыга түрттү. Кана, бошотчу жылкыны. Ал жерде чубалып жаткан арканды алып эптүү кыймыл менен чабдардын төрт бутун дагы башкалап чырмады. Бир учун күрмөп байлады, жипти узун таштап. Анысы алыстан эле тартып чечип коюш үчүн окшойт го. Өтүгүнүн кончунан кичинекей ачкычты алды да кишендерин чечип алды. Бычагымды бергилечи, кесип салайын могу жипти, деп коркок көздөрү менен Жамшиттерди карады. Кармаганда тинтип, тери шылыгынга атайлап жасалган учу тумтук кичинекей бычагын алып коюшкан эле. Кимиңерде бычагы? Менде, на, деп күрөң жыгач таптуу, бирок аябагандай курч кичинекей бычакты Жамшиттин колуна карматты. Жамшит бычакты ээсине берди. Ал мурда байланган жипти түйүнүнүн түбүнөн кесип бошотуп алды. Анан баш жагына өтүп, нокто менен мойнуна байланган арканды бетон полдогу темир илмектен бошотту. Байкуш жылкы башын бир көтөрүп алып чиренип алды, туруп кетиштин далалатын кылып. Буттарын чырмаган бекем аркан ага жол бербеди. Кайра жерге башын коюп, оор дем алып жатып калды. Ошол учурда узун кылып таштап койгон аркандын учунан тартты. Күрмөгөн жерине илмек бир такалып барып чечилип кетти. Акырын силкип тартып отуруп арканды толук бошотту. Ошондо гана буттарынын бошой түшкөнүн сезген чабдар бир обдолуп алды. Буттарын ыңгайлатып коюп алды да ордунан тура баштады. Баары көздөрүн албай тиктеп калышты. Туруп кетти. Ордунан жыла албады алгач, денеси титиреп. Жаткан тарабындагы теринин далы жана сан тушу бетонго сүрүлүп канап кетиптир. Жаңы туулган кулундай болуп, төрт туягына таканчыктап бир топко чейин титиреп турду. Ажал чеңгелинен кутулганын сездиби, сарай ишин жаңырта кишенеп жиберди. Жамшит этияттык менен жакындап ноктодон кармады. Жалдан сылап бир аз турду да сыртка жетеледи. Аспекти экөө жулкулдатып машинага алып кетишти. Алып барып, убактылуу кармоочу жайга камап койгула, деди, үтүрөйүп турган Аспекти көргөзүп. Жалгыз отурсун. Кемпир жалга жылкысын жеткирип берүүнү чечти.
Көз алдына экөөнүн үмүтсүз каректери, аргасыз абалы тартылды. Биринчи көргөндө ирэнжиген, жыты көңүл айныткан кичинекей үйгө баргысы келди. Бат эле жетип барып, Нурманбет аба менен Күлсүнөнүн жүзүндөгү күлкүсүн, кубанычын көргүсү келди. Бүгүн байкады. Эч кандай сыйлык, акча, пара күтпөй эле иштөөдөн рахат алса боло турганын. Окуусун бүтүп жаңыдан жумушка киргенде ушундай сезим болчу. Акырындык менен жоголуп кеткен экен. Бүткөн иштен алган рахаттануу. Муногу былтыйган каш кулакты эми тергөөчүгө өткүзүп берет. Майрамбектин өзүнүн жүк ташуучу машинасы бар экен. Ошону минип эле келе калды. Ой Бали, деп жалжайды Майрамбек, таң калганын жашыра албай. Чындап опер экенсиң ой. Кантип таап алдың я? Шайдоот кыймылдап машинасынын артын ачты. Балдар чабдар атты жетелеп келишти. Арыда дуалга жөлөп койгон тактайларды көтөрүп келишип, бир учун кузовдун кырына коюшту. Ийилип кетпес бекен ай. Сынып кетип, майып кылып алып акмак болобуз. Чоочоган Жамшит балдарга үн катты. Абайлагыла. Калың тактайлар атайын мал жүктөгөн ылайыкташкан экен. Бирөөсү кыйкырды. Келип көрсөңүз? Жакын барды. Растан эле 4 тактайды бириктирип, ар жарым метрден белдик кылчыгач кагыптыр. Анысы ошол эле учурда шатынын милдетин аткарат көрүнөт. Тайгаланбай тыягын такап алсын деген го. Кызматкерлердин бириси үстүнө чыгып, ноктонун жибинин учунан кармап тартты. Жылкы бир аз кетенчиктеп турду. Тарткан адам менен артынан айдагандарга алы жетпешин сездиби, алдыңкы туяктарын коюп түткүнгөн бойдон тактайды тапыратып чыгып кетти. Жамшит Төлөмырзаевич, тиги чучуктарды эмне кылабыз? Алгач туруп калды не кылсам деп ойлонуп. Баарын санашканда 86 даана чучук чыккан. Ар бириң 5тен алгыла. Менин машинама 10ду салгыла. Далилге жарымы калса да жетет. Баары бир бөлүп алышат, биз албасак да. Жол ката шашып барды Жамшит. Жаш кезинде ушинтип кайтчу эле үйүнө. Айрыкча биринчи курста окуп жүрүп үйүн сагынган кезде билинчү. Бишкектен үйүнө чейинки 4,5 сааттык жол узарып кеткенсип, жеткиче чыйпыйы чыгып. Качан гана айылынын аты жазылган көк темирди көргөндө жүрөгү бир уколжуп алчу. Ата-энесинин кучагына бөлөнүп алмайынча муундарынын титирегени, жүрөгүнүн дүкүлдөп соккону токточу эмес. Кийин гана моргко кирип өлүктөрдү көрүп, практикага чыккан жаман окуяларга күбө болуп жүрүп дили катты. Анча-мынча көз жашка, бирөөлөрдүн кайгы капасына кайдыгер боло баштады. А бүгүн кайра ошол мүнөзүндөгү катуулук менен кайдыгерлик жоголуп, көкүрөгүн башкача бир бейпилдик, жылуулук ээлеп алды. Туш келген адамга жакшылык кылууну көксөдү. Нурманбет аксакалдын үйүнө жеткенде машинанын токтошун күтпөй эле секирип түштү. Кыйшайып калган темир тор дарбазаны ачты. Анан туура үйгө кете алды. Ой, Нурманбет аба, Гүлсүнөне, барсыңарбы? Кыйчылдаган эшик ачылды. Чал кемпир чыкты кайрадан ээрчишип. Кел балам, деди экөөтөн бир ооздон. Көздөрүндө не болду деген үнсүз суроо. Жылкыңар табылды, сүйүнчү. Экөө бурулуп көчө жакты карады. Ошондо гана чабдарды жетелеп кирип келе жаткан Майрамбекти көрүштү. Нурманбет аба теңселип алды. Баардык нерсени унутуп ат келе жаткан жака кадам койду. Канчалаган жылдар бою алыста жүргөн жакынын көргөнсүп зээни кейип, ак сакалдуу ээги кемшийди. Унчукпастан жетип алып, мойнунан кучактап калды. Келдиңби чабдарым? Бизди кыя албадыңбы? Шордууларымын күнү не болот дедиңби? Чалдын дирилдеген муңдуу үнүнө көтөрүлүп келе жаткан ыйдын белгилери аралаша баштады. Байкушум менин, жаныбарым чабдарым. Жылкыда чалдын далысына мойнун артып, чоң көздөрүн илмегилеп, айткан сөздүн баарын түшүнгөндөй. Тайынан бери жеми чөбү менен суусун берип баккан жытты искеп, эркелеген сыяктуу окуранып алды. Калбыйган эринин абышканын жаагына такады. Кулагына бирдемелерди шыбырагансып. Кандайдыр бир ысык дем Жамшиттин өпкөсүнөн көтөрүлүп тамагына кептелди. Мурдунун ичи ачышып чыкты. Көзүндө топ-толо баштаган жашты Майрамбекке көргөзбөйүн деп ар жакты карады. Майрамбек өзү да боп-боз болуп кумсарып алган эле.
Жамшиттин көзүн тиктемек тургай өзүн өзү араң тыйып жатты, ыйлап жибербештин аргасын кылып. Рахмат балам. Селт этип бурулду. Кемпир жанына келген экен. Өзүнө каратып сунган оң колунда бирдеме бардай. Өркүнүң өссүн уулум. Биздей карыптын шагын сындырбай издеп, жоготконун таап бердим. Такыр жамандык көрбө, балам. Ушинтип сүйлөп колундагысын Жамшиттин алаканына салды. Аз болсо да ыраазычылык билдиргениңиз болсун. Колубузду уялтпай алып кой. Албасаң таарынам. Коюңуз эне, болбойт мындай. Уят эмеспи? Карыялардан акча алсам. Кайра кемпирге карматканга шашты. Болбойт. Кемпир анысына көнбөдү. Акчасын аз деп албай жатат деп ойлоду окшойт. Пенсиябыз тийгенде көбүрөөк берейин. Ага чейин ушуну алып кой уулум, деп Жамшиттин чөнтөгүнө колуна мыкчып кармаган акчаны салып койду. Айласы кетти Жамшиттин. Кайра чыгарып бергенден тартынды. Муңайган кемпирдин жалооруп карап турганы колу бутун шалдыратып, эркин майтарды. Албайм деп сунган колун ары туртса ыйлап жиберчүдөй болуп, эриндери титиреген кемпирди аяды. Мейли анда. Ушу жетет. Шеригин экөөбүз чай ичип коебуз. Башка акча беребиз. Макулбу? Деди ыңгайсызданып. Эмесе бизге уят болуп калат. Кемпирдин тырышкан маңдайы бир аз жазыла түштү. Макул. Артык тургусу келбеди. Жүрөгү зырылдап аянычтуу абалда калды. Тез үйүнө жеткиси келип, машинасына отурууга шашты. Гүлсүн эне чалынын артынан кетти. Жамшит Майрамбектин жанына келип, кеттик дегенсип башын жаңсады. Ал да унчукпай Жамшиттин артынан ээрчиди. Машинага отуруп жүрүп кетишти. Жолдо баратып кемпир чөнтөгүнө салган акчаны эсептеди. 300 сом экен. Бечаралар, өздөрүнө жетпесе да берилиптир, деди Майрамбек бейкапар рулду тегеретип. Милицияга акча бербесең издебейт деген түшүнүк элдин аң сезимине бекем орноп калды. Буларга да бирөө үйрөткөн го. Кээде биздин кесиптин дарегине айтылган кептерди угуп намыстанам. Досторумду тамашага салып кээде чындап, менчсиң да дей берет. Бир нерсе деп жооп берейин десең баары чындык. Айласыздан унчукпай кала бересиң. Ансыз да кашайып келе жаткан Жамшит Майрамбекти оозуңу жапчы деп кыйкырып жибере жаздады. Ал болсо ошол калынан жазбай баратты. Туталанган шеригинин абалын байкабай эки көзү алдындагы жолдо. Кийген атайы формасы кыжырын кайнатып, жыртып алыска ыргытып салгысы келди. Жумушуна да кайрылбай туура эле үйүнө кетти. Гүлсүн эне чөнтөгүнө салган 300 сомун мойнуна жүк болуп чарчатып барды. Талыкшып, денеси оорлошуп араң жетти. Келинчеги келе элек экен. Уктоочу бөлмөсүнө кирип керебетке бой таштады. Качан гана кечки тамакка чакырган улуу кызынын үнүн угуп ойгонду. Бир жериң ооруп турабы? Деди Заргүл, күйөөсүнүн көзүнө карап. Же чарчадыңбы? Жок, жакшы эле баары. Деп токтоп калып, анан кайра улап койду. Оорудан Кудай сактасын. Көздөрүң кептейип калыптыр. Тамак куйган аппак чынını Жамшиттин алдына койду. Чай куюп узатты. Күндөгүдөй шарактап тамаша сүйлөп тамактанчу күйөөсү жок. Жеп бүткүчө тынчын албай турайын деп Заргүл да унчукпай отуруп калды. Бошогон идишин келинчеги тарапка жылдырып, чыбырчыктап тердеп чыккан маңдайын кичинекей кол сүлгү менен аарчыды. Бир аз сууй түшкөн чайды бир көтөрүп шимирип салды. Болду, ичпейм деди, алаканы менен пияланын бетин жаап койду. Заргүл идиштерди стол бетинен жыйнап алып жууй баштады. Жумуштан бошоюн деп чечтим. Келинчеги ары караган бойдон токтоп калды. Бир саамга ашкана ичинде ракаинада аккан суунун шалдыраган үнү угулуп жатты. Эмне болду? Деди, башын бурган да жок. Чарчадым. Жеңил жумуш жок да. Аның туура дечи. Муздаткычтан бир бөтөлкө муздак пиво алып келди. Туп-тунук айнек бокалдан бирди жанына койду. Ичип тур, мен идиштерди жууп коеюн биротоло. Көбүктөнө түшкөн пивону рахаттана жуткан Жамшит дал үнсүз. Шыпылдатып идишин жууп жаткан келинчегин тиктеп бирдемелерди кыялданып. Колун аарчыган Заргүл маңдайынан орун алды. Эмне? Башчылар менен тартыштыңбы?
Эмнеге тартышмак элем, баары ордунда. Ой, анан жылан чакпай же жылкы теппей эле бошоюн дегениңе жол болсун. Акыры бир себеп болуш керек да. Такыр эле иштегим келбей калды. Сен кабатыр болбо. Бекер отурбайм. Илим менен сүйлөшүп көрөм. Өткөндө айтты эле. Бишкектеги чет элдик фирмада коопсуздук кызматына башчылык орун бар. Кааласаң кел деп. Ошол жерге барам. Азыр эле чалайынчы. Телефонун алып Илимдин номерин терди. Илим, кандайсың? Сүйлөшкөнгө убактың барбы? Ой, бар эмей. Жакшы баары. Жаткам, телевизор тиктеп. Айта бер. Мен баягы сен айткан сунуш боюнча чалып жаткан элем. Жумуштан бошодуңбу? Деди Илим. Буйруса, эртең арыз жазам. Дароо эле бошотуп салабы? Илим да ишреңкиребей собул узатты. Ооба да. Азыр араң эле турушат го бизде. Биринин ордун бири аңдып. Жан Кудай деп эки бетиңен өөп туруп бошотпойбу? Деп Жамшит күлүп алды. Эртең менен эрте барып начальникке кирип арыз жазам. Илим бир аз унчукпай туруп калды. Жаке, сен эртең менен жумушуңду бүтүргөндөн соң мага жолук. Калган сөздү ошол жерде сүйлөшөбүз. Макул анда. Телефонун стол үстүнө коюп мына бүттү дегенсип көзүн албай тиктеп турган келинчегин карап каштарын керип башын оң жагына карай жаңсап койду. Заргүл күйөөсү ойлогон иштин акырына акылы жетпей, отурган жеринде үнсүз катты. Бир топ убакыттан кийин ал ордунан турду. Таң атаары менен ойгонуп кетти. Адатта тургусу келбей жатчу эле ордунда, ары бери оонап. Бүгүн болсо сергек. Коюу кара чачы жүзүн жаап, немиреп уктап жаткан келинчегин карап жатты бир саамга. Анан шырт балдырбай ордунан туруп кийинди. Терезени ачты. Бөлмөгө таза аба кирсин деп. Али күн нуру тиелеп, түнү менен суу түшкөн абанын муздак илеби Жамшиттин жүзүн аймалады. Кайра акырын басып барып Заргүлдүн ачылып калган даалысын кымтылап жаап койду. Ал болсо ойгонду. Күйөөсүнүн камкордугуна ичи элжиреп, көзүн ачпаган бойдон уйкусу аралаш жылмай калды. Бүгүн эмне болду сага? Аябай эле эрте турдуң, деди Заргүл. Булгаары капталган жумшак диванда чалкалап отурган Жамшиттин алдына чай коюп жатып. Кечээ эле бошойм деп жаткан элең. Айныдыңбы ал оюңдан? Жок, эмнеге айнымак элем? Кайра түнү менен ойлонуп туура чечим кылыптырмын деп жатам. Жашоомду өзгөрүү кылбасам болбой калды. Ушул бойдон кетсем болчу да эмес. Заргүл Жамшиттин жүзүнө тигилип карап калды. Ай ушу сен, дааватчыларга жолуккан окшойсуң. 3 күндөн бери маанайың жок. Бүгүн болсо эрте турдуң. Далымы жаап кымтыладың. Жашооңо жаңы өзгөрүү киргени жакшы дечи. Заргүл күлүп алды. Анан мени кошуп жаңылап салбайсыңбы? Экөө тең каткырып күлүп жиберишти. Сен үчүн, балдарым үчүн өзгөрөйүн. Силер үчүн жаңыланайын деп жатпаймынбы? Деди Жамшит күлкүсү басылгандан соң. Чынында 3 күн мурда башка ойдогу адам элем. Мына бүгүн башкамын. Ошондуктан алдымдагы сыноодо мага жөлөк боло турганың мен үчүн өтө маанилүү. Эми мурдагыдай акча таба албай калышым турган иш. Кандай болгондо да сенин чечимиңди сыйлайм жаным, деп Заргүл күйөөсүнүн жанына отуруп даалысына башын койду. Болгону көздөгөн ишиң өзүңө жана бизге зыяны тийбесе болду. Үйдө башчы сенсиң. Айтканың айткан, дегениң деген болот. Акча кара жерге кирсин. Арендага берип койгон контейнерге чыгып соода кылам керек болсо. Сен үчүн мен да жашоомо өзгөртүү киргизем да. Экөө дагы күлүп калышты. Жумушуна барып туура эле начальниги Айтбек Турсункуловичке кирди. Иштериң жакшыбы, Жамшит? Кечээ балдар айтты, жылкы уурдаганды кармаганыңды. Аябай жакшы иш жасадың. Канчалаган мал уурдалып жиги чыкпай кетти эле, деди башчысы орун алып отургандан соң. Үй бүлөң тынч аманбы? Рахмат, Айбек Турсункулович. Баары жакшы. Кош, кандай жумуш менен кирдиң? Убактысы тар окшойт, деди. Анын үстүнө өзү да мүмкүн болушунча аз кирчү начальнигинин кабинетине. Айтчумду айтып батыраак чыгып кетейин деген ойго келди. Айбек Турсункулович, мен иштен бошоюн деп кирдим алдыңызга. Мына арызым, деп баракты алдына жылдырды.
Көз айнегин тагып бир сыйра окуп чыкты. Кайра алып алдына койду. Эмне болду? Эмне себептен кетейин деп жатасың? Башында ден соок жол бербей жатат. Дарылансамбы деген шылтоону айтып коем деп жаткан. Ал пикиринен кайтты. Мунун аяп сүйлөшкүсүн уккусу келбеди. Анан да ачыгын эле айткысы келди. Чарчадым, Айбек Турсункулович. Такыр эле иштегим келбей калды. Чарчасаң өргүй берели, Жамшит. Бир ай дем алып кел. Жаңы күч менен жумушуңду уланта бересиң. Өргүү менен эле чечиле турган маселе болсо алдыңызга келип тынчыңызды албайт элем, Айбек Турсункулович. Чындап чарчадым. Пенсияга чыгаар мезгил да келиптир. Жакшы тилегиңизди айтып бошотуп койсоңуз сонун болот эле. Жамшит андан ашык сөз айта албай туруп калды. Эрк өзүңдө, Жамшит. Албетте сени зордоп иштете албайбыз. Бирок сенин ушул даражаңа жетиште эле ар бир кызматкерге насип эмес. Сезип турам чечимиңдин бекем экендигин. Ошондуктан сага ар сөздү айтып чечимиңди өзгөртүүгө аракет кылбай эле коеюн. Билесиң, ар бир кызмат орунду ондон адам аңдып турат. Ооба. Айбек Турсункулович башка сөз айтпай, канааттандырылсын деп жазып арызга кол койду. Катчысын чакырып арызды берди. Жакшы калыңыз, Айбек Турсункулович. Ишиңе ийгилик, Жамшит. Жума күнү келгин, чогулуш өткөрүп жамаат алдында узатып коелу. Каалоо тилектерин айтсын алар. Эстеликке деп атаган белегибизди берелибиз да. Азыр көптүр иштеп калдың. Макул. Чыгып эле кабинетине кирди. Жеке өзүнө таандык буюмдарды топтоп атай алып келген баштыктарга салыштырды. Ачкычын кесиптеш балдарын бирөөнө карматып чыгып кетти. Ал да кабадар эле Жамшиттин иштен кетем деген чечими менен. Андыктан унчукпай баштыктарды көтөрүп сыртка чыгып, машинанын багажына салышып, Жамшит менен жылуу коштошуп кала берди. Жамшит туура эле шаарга барды. Илим досу күтүп турган эле. Ал эки заматта кыска аңгемелешүүдөн өтүп жумушка кабыл алышты. Кийинки жумадан баштап ишке чыгышы айтылып, келишимге кол коюлду. Айлыгы таң калдырды баарынан да. $1000 экен. Мурдагы ишинде деле айына ушул сумма. Кээде эки эсе көп акча топтолуп калчу. Бирок кандай жол менен келчү эле ал акчалар? Майда барат кылмыш иштерди жаап коюп, же дагы башка бирөөнү коркутуп үркүтүп жатып алынган акчалар эле. Албетте кылмыш кылгандын баарын камай берсе түрмөгө адам батпай калмак. Ошондуктан көп иш тараптардын келишип алуусу менен же кылмыштын жеңилдигин эске алуу менен сотко жетпей эле жабылып калчу. Жөн эле жабылып калмак беле. Бүтүрүп коелу эми дешип кечинде чайга чакырып, чөнтөгүнө акча салып, же тааныштары аркылуу акча бердирип бүтүрүшөт. Ал акчалардын баарын өзү эле жемекчиби? Жок. Прокурор чакырат бир нерсени шылтоолоп. Иним, жеңең бир жерге бармак эле. Бир машина таап, анан колуна 5000 акча бердирип койчу, дейт сөзүнүн акырында. Өзүнүн начальниги бар. Кээде ал да коноктосуп койгула деп суранып калат. Жок дей албайт. Ойлонуп баратып, рас эле чыгып кетиптирмин жумушумдан, деп сүйүнүп да алды. Телефону шыңгырады ошол кезде. Шаарга келген элем. Үйгө кетсемби деп турам, деп жооп берди келинчегине. Жумушумдан бошодум. Анан жаңы жумушка орноштум. Кыскасы жаңылык көп. Үйгө келгениңди айтып берем. 1 саат күтө тур, чогуу кетебиз. Мен машинамды ремонтко токтоттум, деди Заргүл. Жолдон дүкөнгө токтоп, аны муну ала кетели. Жаңы жумушуңду жууп берейин. Жамшит жылмайып макул деди да телефонун чөнтөгүнө салды. Машинага отуруп Заргүл иштеген жерге жол алды. 20 мүнөт жүрүп жетип барды. Көрүнөө жерге токтотуп, музга коюп алып күтүп калды. Заргүл окуусун бүтүп эле Жамшитке турмушка чыкты. Тойдон 2 ай өткөндөн кийин ушул банкка орношту. Алгач насыя бөлүмүндө иштеди. Анан кассир болду. Азыр башкы бухгалтер. Экөө тең иште үй салышты алгач. Кийин машина, базардан контейнер алышты. Арзан насыя келгенде Заргүл алып, төлөөргө келгенде Жамшит төлөйт. Ошентип жүрүп тирилигин алга сүрөп алды экөөсү. Ушуларды ойлоп жатып байкабай калыптыр Заргүлдүн келип калганын. Качан гана келинчеги машинанын айнегин черкилегенде көрдү. Сен чындап эле чарчаптырсың, деп күлдү Заргүл машинадан орун аларда. Мурда эшиктен чыкканымда көрчүсүң. Экөө үйгө карай жол тартты. Заргүл айткандай чоң азык түлүк дүкөнүнө токтоп соода кылып чыгышты.
Качантан бери минтип чогуу дүкөн кыдырышпаптыр, аны издеп күлүштү. Жамшит жашоосундагы өзгөрүүнү бүгүн эле сезип баштады. Башталышы эң сонун башталды. Күндөгүдөй эртеңки жумуштарды ойлоп баш катырмай жок. Мээ чарчаткан кагаз иштери, тынбай ары бери чапкылоо, ден соолук менен өмүрдү тобокелге салып коркунучтуу кылмышкерди кармоо ушунун баары артта. Эми Кудай буйруса эртең менен убактысында барат жумушка. Кайра убактысында кайтат. Болгону кызматкерлердин иштерин жолго салып көзөмөлдөп туруу. Рас, өзүнө жараша кыйынчылыктары бар экен. Бирок милициядагы жумушуна салыштырмалуу бул иши курортто эс алып жаткандай эле сезилет. Андан да ар бир жумушка кабыл алынуучу адам аягагандай дыкаттык менен текшерилип, психологиялык сыноодон өтүп, анан ишке кире турбайбы? Андыктан тартип жөнүндө ашкере кабатырланбаса да болгудай. Анткени менен баары бир жоопкерчиликтүү кызмат. Так иштеш керек. Ал күнү кечинде жакшынакай кылып дасторкон жайышты. Жамшиттин жакын досу бар эле. Университетте дине тарбия мугалими болуп иштейт. Аны чакырышты үй бүлөсүн кошуп. Түн бир окумга чейин көңүл ачып отурушту. Ишемби күнү бөлүмгө чакырышты Жамшитти. Начальниги айтып кеткендей салтанаттуу чогулуш болуп өттү. Сөздү Айбек Турсункулович алып мындай деди. Урматтуу жаамат, мына бүгүн арабыздан дагы бир кесипкөй кызматташыбызды ардактуу эс алууга узатып жатабыз. Жамшит Төлөмүрзаевич дагы иштесе жакшы болмок, бирок ар бир адамдын өз тандоосу бар. 4 күн мурда арыз жазып кирген эле. Биздин районго келгенден бери коллектив менен жуурулушуп иштеп, кесипкөйлүгү менен гана эмес, адамгерчилик сапаттары менен да өзүн көргөзө алды. Ушул убакытта биздин аймакта кылмыш иштерин азаюусуна жана алардын алдын алууда зор ийгиликтерди жараттым десе жаңылышпайм. Көптөгөн кылмыштардын бетин ачып, мамлекетибиздин тынчтыгына өз салымын кошту. Айта берсек, көп сөз болот. Ошондуктан сөзүмдү кыскартып, акырында каалоо тилектеримди айта кетейин. Урматтуу Жамшит Төлөмүрзаевич, сизди ардактуу эс алууга чыгышыңыз менен куттуктайбыз. Албетте али жашсыз. Мындан аркы иштериңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Үй бүлөңүз менен ынтымактуу жашап, мекенибизге кызмат кыла турган инсандарды тарбиялашыңызга чын жүрөктөн тилектешпиз. Өзүңүзгө жараткан ден соолук менен узун өмүр берсин. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен коштолду. 10 000 сом акчалай сыйлык жана 1 килем менен 1 кол саат белек кылышты. Көчөгө чыгып алып кайда барышын билбеди. Күн али эрте. Кимге барсам экен деп турганда оюна Нурманбет чал менен Гүлсүн кемпир келди. Кой, ошолордон кабар алайын. Эмне болуп жатышты экен деп машинасын ылдамдатып айдап жөнөдү. Беловодскийдеги базарга барды алгач. Коон менен дарбыз, эт, май, картошка, пияз алды. Таттуу саткан дүкөндөн ак кант, нават, момпо суудан түрлөп алды. Кооз кутуга салынган жыттуу кара чай бар экен, андан 5 салдырды. Базардан чыгып бара жаткан жерде сары май менен бал сатып жатыптыр. Баарын чоң картон кутуларга салдырып, дүкөндө жүк түшүрүп жаткан жигиттердин арабасына жүктөдү. Сүйрөп барып алгандарын машинасына салды. Арабаны кайра алып барып келди да машинасына отурду. Демигип калдым го, деди өзүнө өзү. Чынында өзү минип алган жүгүн ташып машинасына жүктөмөк турсун соода да кылчу эмес. Азык түлүк алыш керек болсо Заргүл айтат. Айткан акчасын колуна карматат болду. Башка эч нерсе менен иши жок. А бүгүн жок. Өзү сатып алды баарын. Бая сыйлык кылып берген 10 000дин 4500 сом чамасында акча сарптаптыр. Жакшы болду. Адал акчага алдым баарын. Өзүнө өзү угузак күңкүлдөдү. Төрүнөн көрү жакын карыяларды арам акча менен булгабадым. Жамшит мурда такыр ойлончу эмес эле. Акчанын кандай жол менен келип жатканына. Баарын көтөрүп келип үйдөгү. Урталар дуал бооруна кыш менен кошо уруп кеткен кичинекей темир сейфке салчу. Ал жерден келинчеги алып, өзү иштеген банктан ачкан эсепке салат. Албетте баарын эмес. Той тамаша бар, ар түрдүү майрамдар бар. Азын-оолак акча турат дайыма сейфте. Дайыма үтүрөп акча салсаң да, алсаң да кичинекей темир эшиги кайдыгер ачылып жабылат. Эми кереги деле жок болуп калгыдай. Мурункуга окшоп ал жак, бул жактан келип калчу дейди акчалар жок болот эми. Ушул ойлор менен алек болуп Нурманбет чалдын үйүнө жетип барды. Машинадан түшүп эле өзү ажал чеңгелинен куткарып калган Чабдар атты көрдү.
Жамшитти карап кош куруп койду. Кел дегенсип. Кайра башын алдындагы чөпкө созуп, сол кулагын кыймылдаткан бойдон оттой баштады. Машинасын ачып сатып алган базарлыгын үй алдына ташый баштады. Сырттагы дабышты кулагы чалды белем. Жамшит акыркыларды алып келгенде Күлсүн эне менен чалы үйдөн чыгып калган эле. Алгач бүшүркөп бир азга тааныбай калышты. Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Шыпылдап чал менен кемпирдин колун кармап учурашты. Ботом, сен тиги атты таап берген милиция баласыңбы? Деди кемпир, таң калып карап. Кел уулум. Ооба эне, дал өзүмүн, деди Жамшит жадырап. Абам менен энем кандай жүрүшөт деп кабар алып кеткени келдим. Ой, жакшыбыз айланайын. Бизди бөрү жеп кетмек беле? Кемпир шайдот жооп берди. Ойду тоону сүйлөбөй кирдебейсиңби үйгө? Баятан бери үнсүз турган Нурманбет чалы кемпирин үн катты. Ичкериге кирип алып жебирей бересиң. Жамшиттин күлкүсү келди. Жаш жубайлар сыңары бири-бирине айткан сөзгө терикпей, күлкү тамашага буруп сүйлөшкөн эки карияга суктанды. Чалдын сөзү орой болгону менен ошол сөздөр мээрим менен сүйүүгө боелуп айтылган болчу. Кемпир да чалына күлүмсүрөп жооп берип, айткан сөзүнүн катуусун сыртка ыргытып салып жумшагын гана угат көрүнөт. Өзүнүн үй бүлөлүк мамилесин салыштырды. Чарчап барса, же башчысынан тил укса келинчегине оңураңдайт. Куду заргы күнөөлүүдөй болуп. Кээде унчукпай коет. Эриме каяша кылбай эле коеюн дегенсип. Ал деле адам баласы да, кээде катыгын берет Жамшиттин. Ошондо гана уктоочу бөлмөсүнө кирип жатат жаш баладай таарынып тамак жебей. Бир-эки күн дүң күйүп анан жоошуйт. Балам, эмне ойлонуп калдың? Кир үйгө. Тигилерди алып кирели алгач. Жамшит машинасынан түшүргөн нерселерине карай басты. Ай балам, эмне мынча көп нерсе алып келдиң? Деди кемпир, таң калганын жашыра албай. Жамшит башка сөз айттыра койбой чал менен кемпирдин колуна жеңилирээктерин карматты. Өзү чоң жана оорлорун кармап ичкери кирди. Силердин жылкыңарды таап кылмыш бетин ачканым үчүн 10 000 сом акчалай сыйлык беришти, деди Жамшит оозу мурду кыйшайбай. Ошол акчага силердин да тиешеңер бар. Азыраак болсо да базарлык алып келейин дедим. Кемпир бир нерсе демекчи болуп барып токтоп калды. Ким ушинтип булардан кабар алып келди эле? Ар жылы жазда мектептен жоон топ бала келип, жерин казып, айлана тегерегин тазалап, жыйнап берип кетчү эле. 3 жылдан бери ал да токтогон. Же мурдагы мугалимдер бошоп кеттиби, же азыркы балдар тил албай калдыбы, айтоор ким билсин, келбей калышты. Ага чал менен кемпир көңүл бурбады. Бирөөнүн баласына кантип капа болмок эле? Өзүлөрүнө Кудай бала бербеди. Мүмкүн Нурманбет чалдан тууган уругу болгондо, туяксыз өтпөшүн ойлоп башкага үйлөндүрүп коймок. Жашынан тоголок жетим өсүп, ата-эне мээримин көрбөй, башкалардын колун карап чоңойгон Нурманбет чалдын оюна ал нерсе келбеди. Жашоосунда ушул Күлсүн кемпирден жакын эч кимиси жок болчу. Бирге иштеген кесиптештери ар сөздү айтышты, айткандарына көнбөдү. Маңдайга жазган болоорун айтып, өзүн муютту. Башында Күлсүн кемпир да абышкасына кулак какты кылып айтып көрдү. Караманча каршы болгондон кийин ал сөзүн токтотту. Багып алган баласынан көргөнү ал. Бир өлтүрүп, бир тирилтти. Мына, такыр күтпөгөн адам бул жарык дүйнөдө ушул эки карыянын бар экенин эстеп, абал сурап келбесе башка ким келип жыргатып атыптыр. Бирдеме көтөрүп келишти мындай кой. Кошуна үйдө жашачу Берикбай өлгөндөн бери бир инсан кирдиби? Жок, кирген жок. Өлөйүн десе жан таттуу, кирейин десе жер катуу болуп, бул ааламда эч кимге кереги жоктой. Ээн чөлдөгү көк кумдун эки тобологундай кадырсыз да, баасыз да калганы жалган беле. Кара күчкө бири-бирине дем бермиш болгону менен, экөөнүн тең ичинен түпсүз арман менен санаа курт болуп акырын мүлжүп жеп, жапжарык күнүн караңгылатып келгени калп беле. Ушул ойлордун кучагында алып келген базарлыкты ичкери киргизди. Баарын иреттеп тизип коюп, Жамшит менен абышкасынын алдына дасторкон жайды.